Кыргызстанда кыйноо көрүнүшү токтобой жатат. Ушул жылдын 5 айында эле кыйноо фактысы боюнча башкы прокуратурага кайрылган 167 арыз келип түшкөн. Алардын 12сине прокуратура кылмыш ишин козгоп, 4-өө сотко өткөрүлдү. Акыркы 13 жыл ичинде Кыргызстанда кыйноо фактысы боюнча бир гана сот өкүмү чыгып, кылмышкер жоопко тартылды. Ушундан уланбы айыпталуучулар жаза албай жатканы айтылууда. Следствие жүрүп атты, эң артында минтип жабылып келди. Жыйынтык болгон жок. Ошо бизди жоктон пайдаланып, милсаканага алып барып, муну коркутуп, үркүтүп, моюна койдуруп, жаздырып алышты. Удар был, тут ссадины были на плечах. Кыргызстанда кыйноолордун 80% күч түзүм кызматкерлери тарабынан жасалат. Бул кыйноолордун алдын алуу борборунун атайын жүргүзгөн изилдөөсүнө аныкталган. Кызмат адамдарынын кыйноолорунун курмандыгы болду деп айтылгандарга аскердин табышмактуу өлүмү да кирет. Маркум жоокердин жакындары анын өлүмүнө командирлеринин көрсөткөн ыдыгы түрткү деп эсептешет. Анткени аскердин денесинде кыйноо белгилерин экспертиза аныктаган, бирок бул иш 4 жолу жабылып калган. Жамболотов деген эксперт карады, чыгарды. За 2 часа ребенок был избит тупым предметом в теменную висковую часть. Удар был, ссадины были на плечах. Это за 3 дня, за 5 дней. Оштуку эчтеге жок делес таза деп экспертиза номер 6 деп чыгарган. Эгинде сыйрылгандар, жана колунун муштугундагылар бул асынып атканда пайда болушу мүмкүн. Башындагы ссадиналар бул чачын бритвамен алып атканда пайда болушу мүмкүн деп туруп жаап коюшат. Акыйкаттык жок. Турмушта албетте кездешет. Бул практикада судья деле адам, ал эми адам баласы сөзсүз түрдө катачылык келтирүү мүмкүнчүлүгү болуп калышы мүмкүн. Кыйноо доогерлер тарабынан да көрсөтүлөт. Буга мисал жакында эле Сузакта катталган өспүрүмдүн өлүмү. Уурулукка шектелип кармалган баланы жабырлануучу тарап уур токмокко алып, күнөөсүн зордоп мойнуна алдырган деп айтылат. Анткени маркум жазып калтырган катта уурлук кылбаганын, акча жоготкон адам сабап, андан соң милициянын сурагында мойнуна алганын белгилеген. Саат 2-де бакка алып барып, 10 000 сомду сен алдың деп чылык менен кийим көтөрүп 10-15 жолу саап, анан башыма, бетиме 5-6 жолу чапканда көзүм караңгылашып кеткенде өлтүрүп коет окшойт деп мойнума алгам. Милсаканага баламы эч ким ата-энеси жок, же туугандары жок, же бир эжекеси жок. Ошо бизди жоктон пайдаланып, милсаканага алып барып, муну коркутуп, үркүтүп, сабап, анан кийин моюна койдуруп, жаздырып алышыптыр. Балам кийин мага айтты: "Ата, мен жанымда эч ким жок болуп калды, сиз болгонуңузда мен ошентип жазбайт болчумун. Мени сабап, ушинтип неме кылышты." Укук коргоочулардын билдирүүсү боюнча кыйноого көбүнчө социалдык шарты оор жарандар кабылышат. Себеби ишти аягына чейин ачыктоого алардын даремети жетпейт. Көбүнчө баягы колу жоктор бар го, жана жарандар кыйналып калган үй бүлөлөр, ошолор көбүнчө душар болот. Анан конкретно канча пайыз экенин айтыш кыйын. Кыйнаган бул мыйзамсыз, эл аралык нормалар менен да тыюу салынган. Ал эми кыйноо бул кылмыш болуп эсептелет. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 111 беренесинде кыйноо көрсөтүлгөн. Ошондой эле 305 биринчи эскертүүсүндө дагы кыйноо үчүн кызмат адамдарынын жоопкерчилиги көрсөтүлгөн. Эгер укук коргоо органдары, тиешелүү тергөө органдары же болбосо ыкчам органдар кандайдыр бир адамга карата кыйноо фактысы катталып, ал далилденген болсо, анда сөзсүз түрдө кылмыш жаза жоопкерчиликке тартылууга тийиш. Кыйноо кылгандыгы үчүн. Айыпты кыйнап кыстоо жолу менен моюнга алдырууда ар кандай ыкмаларды колдонушат. Мисалы, айыпталуучунун башына желим баштык кийгизип думчуктурат, тырнак астына ийне саят, бөтөлкө менен суу куюп башына урат, же болбосо электр тогун карматат. Жогорудагы ыкмалардын баары денеге так калтырбайт. Мындайда мыйзамсыз аракетти далилдөө кыйын. Биздин мамлекетте кыйноолор ар кайсысынан болуп жатат. Мында кыйнап алдырганга аракет кылышат деп бизге кайрылат жарандар. Кандайдыр учурдар аябай көп болуп атат. Анткени эң биринчи малда ал шектүү адамды кармап келгенден кийин опер кызматкерлер аны эч ким менен сүйлөштүрбөй
канча 1 саат өзү менен чогуу ала жүрүшөт. Ошол маалда, именно ошол маалда оор токмок алынышат. И басым, кысымдын негизинде биринчи алгачкы көрсөтмөлөрдү ала алышат. Ошолорду алар именно айыпка негиздүү кылып аракет кылышат алганычы. Сөзсүз түрдө кыйноо болду дегенде анда ушул иш боюнча тергөөчү тарабынан сөзсүз түрдө соттук медициналык экспертиза дайындалат, соттук психологиялык экспертизалар дайындалат. Анын натыйжасында, анын корутундунун негизинде эски тастыкталбай кала турган болсо, ошол эле учурда келтирилген далилдерге карайт, ошол учурда анан кийин кылмыш иш козгоодон баш тартылышы мүмкүн. Тастыкталса кылмыш иш козголушу мүмкүн. Ушул боюнча суроодамы, тергөө учурунда кыйноо же башка ыкмаларды колдонгон учурлар болобу? Негизи ага жол берилген фактлар бар. Чаралар да. Эми мынандай да, мен төмөндөөлөргө токтолуп кетким келет. Тергөө учурунда тергөөчү тарабынан ушундай кыйноолор жүргүзүлдү деген учурлар көбүнчө кездешпейт. Эми көбүнчө жана опер өкүлдөр тарабынан ушундай кыйноолор, ушул кыйнап мени ушундай көрсөтмө берүүгө мажбурлады дегендер болот да. Эми алар тоже текшерилүүгө жатат. Текшерилип, текшерүүнүн натыйжасында эгерде далилдер жетишерлик түрдө боло турган болсо, сөзсүз түрдө иш козголот. Мындай учур кездешпейт деп айтуудан алысмын. Айрыкча кыйноо учурларын ачып, тергөөчүлөрдү жоопко тартуу сейрек. Ошол эле учурда сот чечимдерине да нааразычылыктар күч. Былтыр 1 жыл ичинде эле Акыйкатчы институтуна 12 миңден ашуун жаран сотко ишенбөөчүлүк билдирип кайрылган. Көбүн эсе укук коргоо органдары менен сот жараянын акыйкатсыз аракети менен чечимдерине макул болбогондор. Президенттиктин сот органдарын реформалоо боюнча жакшы ойлору бар эле. Менимче ушул реформа толук ишке ашпай жатат. Сот системасында канча сотторду алмаштырды. Бирок жана ордун алмашкан сым өзгөрбөйт эле болуп жатат десем жаңылышпайм. Мына бүгүнкү күндө бизге кайрылган маселелер боюнча карай турган болсок, бүгүнкү күндө жөн гана соттук процесске катышып берүүгө сунабыз деген 70тен ашык неме бар. Айдын аягы чыга элек, ошондуктан мен толук айта алмайм, бирок 70тен ашып калган арыз бар. Бул эмнени айтат? Бул деген ошол сот адилеттүүлүгүнө толук ишенбегендиктен андан бизге келип кайрылат. Экинчиден, бул 70тен ашуун арыздан башка сырткары 14 арыз түшкөн. Соттордун конкреттүү адамдардын үстүнөн, судьялардын үстүнөн. Ушул мен мындай адилеттүү карабады, тиги жагдайларды эске албады, бул жагдайларды эске албады деген арыздар, конкреттүү түрдө түшкөн арыздар бар. Алардын үстүнөн иликтеп отуруп, бизде бир күндө 4 факты боюнча далилденген жогорку соттун соттор кеңешинин комиссиясына жөнөткөнбүз. Ушунун баардыгы келип ошол айта эле ошол ойго түрткү берет, сот адилеттүүлүгү бүгүн аксап жатат. Адамдын кол тийбестик укугу бул Конституция тарабынан кепилденген. Адамга жаза берүү, кылмыш үчүн жоопкерчиликке тартуу бул соттун гана ыйгарым укугу. Ошон үчүн сотко чейин ар кандай укук коргоо органдары жана алардын кызматкерлери эч бир адамды кыйноо менен көрсөтмө бердирүүгө укугу жок. Бул үчүн алар жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн. Кылмыш иштери 3 түргө бөлүнөт. Анча оор эмес кылмыш, чоң коркунуч келтирбеген кылмыштар, оор кылмыш, анан өзгөчө 4 түрлөргө бөлүнөт. Маалыматтарга караганда өлкөдө сотко ишенбөөчүлүк 90% түзөт. Ошол себептүү баштапкы сот чечимине макул болбой, жогоруларына даттануулардын саны арбын. Ага кошумча эле ишти кайрадан карап чыгуу боюнча да өтүнүчтөр жок эмес. Себеби элде сот системасында катачылыктар кетиши мүмкүн деген күмөн калыптанган. Бирок мен мындай эсептейт элем. Жана сөздүн башында айтып кетпедикпи, сот 3 баскычтан турат деп. Биринчи инстанция райондук соттордун чечимдери областтык сотторго даттанылгандары болгону 100% иштен 10% деле түзөт. Калган 90% даттанылбай турат.
Бул эмне деген сөз? Демек, ошол тараптар, соттошкон кишилер ошол 90% иштер менен макул, чыгарган чечимдер менен макул деп эсептейт да. Ал эми областтык соттон, Кыргыз Республикасы Жогорку сотуна датталган иштердин саны жалпы иштердин санынан ашып барса 4-5%-ын түзөт да. 100%-ын ичинен 4-5% гана Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна барып жетет. Бул мындан ушундай жыйынтык чыгарса болот. Демек, көпчүлүк кишилер райондук соттордун чыгарган чечимдери менен ыраазы болуп эле калып атышат. Бүгүнкү күндө сот чечимдерине нааразы болгондордун басымдуусун жабырлануучулар түзөт. Андыктан прокуратурага келип түшкөн арыз даттануулардын санагы жок. Нааразычылыктар көбүнө эсе прокурорлор доогер тарапты жеткиликтүү коргой албай жатат деген жүйөөдө. Сотко иш ашырылгандан кийин прокурор албетте жабырлануучунун укугун коргойт. Нааразычылыктар тараптар болот, бирок тийиштүү деңгээлде иш алып барабыз деп эсептейм. Эле жогору, бирөөсүнүн деңгээли да башкача болуп калышы мүмкүн. Кылмыш иш козгой турган учурлар прокурорлорго деле козголуп атпайбы? Чарасына дейинби, прокурордун өзүнүн иш аракетине дейинби, же аракетсиздигине дейинби нааразычылык билдире бериши мүмкүн. Соттордо да судьялардын деңгээлине жараша иш максатына жетпей алмашкан учурлар кездешет. Бирок соттун эң негизги максаты сот адилеттигин ишке ашыруу. Ал жаатта адам укуктары боюнча эл аралык келишимдердеги талаптарды аткаруу зарылчылыгы жатат. Биз өзүбүздү көз карандысыз болгондон кийин Кыргызстан эл аралык келишимдерге кошулуп 94-жылы биз ошол эл аралык келишимдерге кошулганбыз. Ал эл аралык келишимдерге ылайык Кыргызстан адам укуктарын сактоосу зарыл. Эң негизгиси, эң биринчи байлык бул адам укуктары. Алар чектелбеши керек жана басымга алынбаш керек. Бирок айрым укук коргоочулардын баамында Кыргызстанда адам укуктары эл аралык келишимдерде көрсөтүлгөндөй деңгээлде корголбой жатат. Деген менен өлкөнүн баш мыйзамына ылайык ар бир жарандын укугу тийиштүү деңгээлде корголушу зарыл.